Местный самоуправление айыл өкмөт өзүнүн карамагында иштегендерди, жана жаман иштегендерди кызматтан алып атса, анда алып салса, анын үстүнөн кайра арыз жазса, жанагы мурдагы иштегендер иштей албаган ишине жараша кетет да. Ошол кеткендердин арызын карап, мына прокуратура деген келип алып, эмнеге акыйкат тергөө ишин жүргүзбөйт? Бакытбек мырза, мындай да биз эл эмес, эл күнөөлүү эмес. Eldi birliktegiler tetaqtalar kamçı kılıp algan. Misali siz keleste meni jalda alasız. Jas koç, men minteyinde. Muna oşoga biz pikeyler erişip ketken. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ата бабаларыбыздын баардыгы айтып келген. Ошон үчүн мен сиздер менен жолуккан сайын ушул ынтымак деп айтып берип атабыз. Ынтымак жерге баардыгыбыз башын бириктирип отура турган жерге мен көпөрө болгонго даярмын деп айтып келатам. Biraz намыстаныш керек, урматтуу кандам. Келечек урпактарыбызга бирденге кылып берели. Бишкекте түшкөндө Бекмолдо мындай өзүнчө шаар болуш керек да. Жаркыраган шаар, баардык коммуникациясы бар. Сонун шаар кылып койсок болот. Биринчи очередь бизге таза суу проблемасы болот. Таза суунун буюрса документтер кетти. Эми сизден суранышта как биздин элдер атынан шайланган депутат катары биздин таза суунун ушу документтер бүткөнгө сиз жардам берсеңиз. Берем. Бул тез арада бүтүрбөсөз, жылдан жылга калып келатат. Эми буюрса мынакей документ жөнөтүлдү, Кудай буйрса. Эми ушундай кичине буктоосулар болот да, экспертизага жөнөтсө аяктан кечигет, тияктан кечигет. Ушу эмне үчүн? Бул Кыргызстан боюнча көйгөйлүү нерсе бул. Суу маселеси. Бердем эч кандай донору жок, мынакей өздөрүнүн бюджетинен кылдырып атат буйрса. Акча өзүбүздөн. Болгону тияк кечеңдете береткен эми Кыргызстанда көп деп иштейт. Сиз ушу бир көңүл буруп койсоңуз деген ниетибизде. Элге маалымат жетпей атпайбы? Маалымат жетпей атканда эмне болот? Эл толкундайт. Эмне үчүн булар бизди карабайт? Мына мисалы үчүн жонубузда отурган жер үй. 315 миллион чөнтөгүбүздө бар мисалы үчүн. Ал акчаны берип атыр. Кеп акча да эмес да. Жан дүйнөң ыйлап атса акчанын кереги эмне? Жан дүйнөсү ыйлап атат азыр биз. Мына акчаны берип кой азыр тиге Бекмолдого бардыгын жайлап атабыз. Соц пакетти түзүп алсак жакшы болот эле. Соц пакет жок. Область менен гана түзүлүп турат. Областта эмне болгон соц пакет түзүлдү? Кандай шарттар коюлду? Кандай талаптар коюлду? Билбейбиз.